Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизде подкастта конокто Асылкан Молдобаева, кесиби боюнча эндокринолог, нутрициолог. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы, чакырганыңызга чоң рахмат. Анда подкастыбызды баштайлы. Асылкан, өзүңүз жөнүндө кененирээк биздин көрөрмандарга айтып кетсеңиз. Мен врач-эндокринолог болуп эмгектенем. Эндокринолог бул без оорулары менен, мындайча айтканда, гормондордун жылыштары менен иштей турган адис. Тажрыйбам 9 жыл. Андан сырткары врач превентивной медицины болуп эмгектенем. Жалпак тилде айтканда, бул көбүнчө нутрициолог катары белгилүү болуп калат. Ошондой эле чет өлкөдөн келип медицинада окуган студенттерге сабак берем. Чоң рахмат. Кесибиңиз жөнүндө дагы азыр бир аздан кийин кененирээк сүйлөшөбүз. Бирок мага кызыктуу болуп жаткан, Асылкан, медицинага кантип келип калдыңыз? Көпчүлүк учурда билесиз, ата энебиз айтты, жакындарыбыз айтты дегендей, сиз кантип келип калдыңыз? Бул аябай кызыктуу окуя. Мен негизи мектепте окуп жүргөндө өзүмдү лингвист катары, переводчик катары көрчүмүн, же болбосо международный отношения дипломат болом деп жүрчүмүн. Бирок 10-класска келип калганда менин улуу эжем переводчик болуп 3-курста окучу. Анан бир күнү ал болсо 5 жылды бир тилги окуйм деп эмне кыласың деп, андан көрөк медицина тармагын танда, анткени бул бир гана тармак, заочно окуган болбойт, только оффлайн. 10 жылга чейин окуйсуң, зато жакпаса кийин тилди мындай заочно эле үйрөнүп аласың деп. Анан ойлонуп мейли анда медицинага барайын деп 11-класста мен медицинага даярданып баштадым. Мен айылда чоңойгом. Айылда мугалимдер дефицит болчу. Мисалы 2-3 сабакты бир эле мугалим берчү да. Ошондуктан биз химия жана биологиядан бере турган мугалимди издеп баштадык. КырСУ университетин подкурска жазылып, бир жумада 2 жолу шаарга барып даярданып баштагам. Жылдын аягында ОРТ тапшырып, ОРТден мен основной жана химия биологиядан чоң баллды алып, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына бюджетке өткөм. Ошентип мен медицинага келип калдыңыз. Кызык болуп жатат да, Асылкан. Эндокринология тармагын кантип талдап калдыңыз? Себеби сиз тандаган учурда көпчүлүк учурда бул хирург тармагы, дагы башка кесиптер популярдуу болчу да. Ошого эмне үчүн эндокринология? Студент болуп жүргөндө мен кардиолог болуп деп максаттанчумун. Бирок 6-курсту бүткөндө мен бюджетке тапшырышым керек болчу. Ошол себептен кардиология жакта конкуренция көбүрөөк болчу да. Ал кезде эндокринология тарапта конкуренция азыраак болчу. Анан мен 100% бюджетке тапшыргандай болгондой эндокринологияны тандап, экзаменди мыкты тапшырып, ошентип эндокринология жакка кирип калдым. Чоң рахмат. Ошол ординатура убагында, студенттик кезинде, анан жумушуңуз башталган учурда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Балким дарыгерлер мененби, эл мененби айтып кетсеңиз. Негизи эле медицина бул өтө стресстүү аймак. Студент учурда эле биз билгендей студент медик ал эч ким. Биз мугалимдерден көп тил укчубуз. Күнүгө 7:30-дан 5:30 чейин сабактар болот. Андан сырткары кечки 9-га чейин библиотекага барып сабактарды даярдачубыз. Тем более ал кезде жанагындай гаджет, телефондо китеп загрузка кылган мүмкүнчүлүк жок болчу да. Албетте бул өтө катуу стресс болчу. Окуп жүргөндө деле, ординатура учурунда деле сен эч кимсиң да. Сен улуу дарыгерлерден, мугалимдерден тил угасың. Ошентип өтүп, медицина ординатурада бүтүп калды да. Дарыгерлик болгондо кандай кыйынчылыктар болду? Дарыгер болгондо биринчиден плюсу сага доктор катары уже коллегалар кайрылып, более-менее сен праваларыңды колдоп,
Кыйынчылыктардан болсо биринчи жылдары албетте бейтап менен иштегенде бул кыйынчылык, анткени опыт жок, стаж жок. Бирок ошентип аз аздан уже үйрөнүп кетет экенсиң. Мгм. Азыр сиз айттыңыз ошол эндокринолог, нутрициолог болуп иштеп жатам депчи. Балким биздин элибиз баары эле ал эмне экенин түшүнбөй калышы да мүмкүн да. Сиз жана эндокринологду айтып кеттиңиз. Бул нутрициолог эмне кызмат кылат? Анан ошо превентивный медицина экөө бирби? Бул биринчи суроо. Анан экинчи суроосу, сиз азыр кайсыл жерде иштеп жатасыз? Ошол жөнүндө да кененирээк айтып кетсеңиз. Негизи врач превентивной медицины деп саналат. Нутрициология деп бул аябай бум болуп, көбүрөөк белгилүү болуп кетти, бирок нутрициология превентивный медицинага кирет да. Превентивная медицина деген бул англис тилинен алдын алуу деген медицина да. Могу Кыргызстан, Казакстан, Россия өлкөлөрүндө бул жаңы кесип катары саналат, бирок Европаны алсак, ал жакта бул уже как обыденный дела, килеген институттар бар, специалисттер чыгат. Бизге болсо жаңы кирип атат. Бул жакка мен эндокринолог болуп иштеп жүргөндө көп бейтаптар алым кетет, шайым кетет деп кайрылчу, бирок гормондорду, анализдерди текшергенде бүт баары таза. Анемия даже жок, бирок жалоб бар да. Анан ошондо мен өзүм ойлонуп калдым да, гормондор таза, анализдер таза, эмне себептен жалоптор бар? Жалоб бар, демек себеби болуш керек да деп изденип баштагам. Ошентип мен превентивный медицина жөнүндө билип калып, международный университетке тапшыргам. Ал жакта 2 жыл окуп, диплом менен аяктап, ошентип мен нутрициолог катары да иштеп баштадым да. Бул жакта алдын алуу медицина болгондо, мисалы, кандай бейтаптар кайрылат? Традиционный медицинада диагноз жок. Даже диагноз болгондо деле, мисалы, лечениясы жок. Ошол эле скрытая железодефицитная анемия болушу мүмкүн, же камень желчного пузыря, но дооперационный период болгондо бизде особо лечение кетпейт. Там диетаңды өзгөрт, анан будем наблюдать. Эгер таш 2 сантиметрге жетсе, анан биз операция кылабыз. Ошондой случайлар да. Бул жакта кантип туура укташ керек, туура тамактаныш керек, канча жолу жумасына канча мүнөт физическая активность болуш керек, ошолордун баарын алып кетет. То есть бейтапты мындай чогуу карайт да. Мисалы, мен эндокринолог катары болгондо бир эле калкан безди текшерип, гормондор таза болсо бүттү. Это не моё да. Же болбосо өзгөрүү болсо, ошол жакты эле дарылап кетем, калган жагын карабайм. Превентивный медицинада эмнеге ошол өзгөрүү болду? Балким себеби кишечникте жатат. То есть ошол жактан себебин таап, системно бейтап менен иштейбиз да. Кайсыл жерде иштеп жатасыз? Кабыл алып жатасыз азыр? Мен азыркы учурда клиника Видантада иштейм, частный клиника. Ошондой эле Асмет деген клиникасында прием кабыл кылам. Сиз буга чейин айтып кеттиңиз эле, сабак дагы берем деп. Ал кандай сабак бересиз, кимдерге бересиз, айтып кетсеңиз? Бул международный университет деген бар биздин Кыргызстанда. Ал жакта жалаң гана чет өлкөдөн келген иностранный студенттер окуйт медицинада. Ошолорго ошондой эле 8 жылдан бери эндокринологияны окутуп келем. Демек англис тилинде сабак бересиз? Ооба, англис тилинде. Жанагы классический медицина, анан превентивный деп айтып кеттиңиз го. Мен түшүнүгүм боюнча көрөрмандарга деле айтып кетсек, классическая традиционный медицина деген бул бир оору пайда болсо, ошону дарылайбыз. Превентивный нутрициология деген медицина бул бир нерсеси ооруп атат, бирок пока эч нерсеси жок. Мындай өтүндө ташы жок. Анан ошол таш пайда болуп калбаш үчүн сиз алдын ала ошол бейтаптарды дарылайсыз. Ооба. Бул то есть оору даже жаңы башталса, ошону күчөтүүбеш же ооруну алдын ала деген медицина да. Мисалы, ошол эле таш даже бар болсо, ал 2 сантиметрге жете элек болгондо биз пока особо эчтеке кыла албайбыз да. Хирургия кылабыз 2 сантиметрга жеткенде. Чоң болуп калганда. Ооба, ошондой эле калкан безде түйүнчөк болсо, эгер гормондор нормальный болсо, биз эчтеке кылбайбыз. Биз күтөбүз. Узел чоңойгондо операция кылабыз депчи.
А бул жакта түйүнчөк болсо, даже гормондор норма болсо, биз уже определенный минерал, витаминдерди берип, ошол түйүнчөктү кетирүүгө аракет кылабыз. Ал түйүнчөк өспөгө, гормондор жылышып кетпегенге ошого иштеп жардам баштайбыз. беребиз. Орусчасы узел деп коебуз, Узел, ооба. Кээде узел. кыргызча дагы мындай билбей калган учурлар дагы болот да. Ошого сонун эми кезектеги суроо Асылкан, сиз азыр айтып жатасыз ошол ооруларды алдын алуу менен мен алек менен иштейм депчи. Бирок ошого биздин жарандар азыр даярбы, барбы ошондой кайрылгандар? Мен өзүм хирургия реанимацияда иштеп жүргөндө дайыма эле ошол өтүшүп кеткенден кийин гана кайрылышчу да. Сиздин учурда азыр кандай болуп жатат? Албетте биздин менталитет көбү жатып калганда эле доктурга кайрылбаса, ага чейин кайрылышпайт да, өзгөчө кыргыздарда. Бирок азыркы жаштар алар более мындай осознанный болуп, уже даже кош бойлуу боло турган астында мен даярданам, мен текшерем, мен чекап өтөм деп кайрылгандар бар. Көп жаш ата энелер балдарын текшертип коеюнчу алдын ала деп кайрылышат. Бирок ошондо эле даже жалаптар жок, но уже текшергенде аларда жанагындай узел щитовидной железы, даже сдвиг гормонов щитовидной железы уже жаш балдарда, анемия дагы көп кездешет да. Ата энеси болсо, ал эрки ал ошон үчүн сабакты начар окуйт деп коюшат да, ошон үчүн көбүрөөк уктайт, үчтөрдү алат. Бирок негизи себеп ада эмес. Сөзсүз бар. Анемия, ошон үчүн алсыз, ошон үчүн бала начар окуйт. Гормондордун жылышы, ошон үчүн бала ошону успеваемость низкая болот да. Демек, эгер ошондой белгилер пайда болсо, дароо эле сизге кайрылыш керек. Анда мындай суроо Асылкан, сиз кайсыл категориядагы адамдарды карайсыз? Жашыны мындай орто эсеп менен айтып кетсеңиз. Биринчи албетте мен эндокринологмун. Эндокринолог катары көбүнчө кант диабети менен ооруган бейтаптар келишет, алар көп да саны. Калкан без оорулары, анткени Кыргызстан йод жетишпеген аймактарга кирет, и калкан бездин оорулары чоң эле адам эмес, жаш балдарда деле көп кездешет да. Эң чоң ушулар. Андан сырткары жанагындай половой гормондор жылыштар, гипофиз деп коебуз, надпочечник, ошолордун жылыштары менен кайрылгандар бар, бирок алар азыраак. И номер один бул ашыкча салмак, семирүү. И салмак жетишпештик, бул дефицит веса менен дагы кайрылышат да. Ошол ашыкча салмактуулук боюнча биз мурда Америкада эле бар деп эле айтчу элек го. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда ашыкча салмактуулук канчалык кооптуулук болуп атат жана себеби эмнеде болушу мүмкүн? Негизи бизде дагы аябай көп кездешет. Биздин менталитетте мен ойлойм, бул жана мировая войнадан кийин, ачачылык болгондон кийин арык болуу это как непрестижно. А эгер человек в теле, то это как престижно, колунда бар, Курсагы бар. бай адам деп саналат го подсознание уровеньдечи. Ошондуктан бизде көбүнчө аялдар, мырзалар деле ашыкча салмак болсо, ал колунда бар катары сезилет да. На самом деле андай эмес. Еще плюс биздин питание да. Беш бармак, камыр тамакты көп жейбиз, майлуу тамакты көп жейбиз. Анан өзгөчө мындай возрастка келип калган адамдар, алар аз кыймылдайт. Мисалы, келиндүү болуп калса да, кайненелер аз кыймылдап баштайт. Аз кыймылдаганда деле, мисалы, үйдө, андан сырткары анда спорт менен машыгып, салмакты кетирүүгө аракет кылыш керек да. Стресс дагы алып келебиз ашыкча салмактуулукка? Албетте, туура. Ашыкча стресс дагы салмакты козгойт. Азыркы учурда стресс көп коздошот. Стресс не только ашыкча салмак, но и башка гормондорду дагы системадан выбивать кылып коет да. Асылкан, сиздин оюңузча мыкты дарыгер кандай болуш керек?
Менин жеке оюм бул мыкты дарыгер биринчи өзү ден соолугу чың адам болуш керек. Анткени өзүнүн ден соолугу начар болсо, ал кантип бейтапка жардам бере алат да. Экинчиден бул постоянно билим алып, билимин жогорто турган инсан. Анткени азыркы учурда информация аябай көп өнүгүп жатат да. Ошондой эле медицина тармагы, жаңы жаңы информациялар чыгат. Ошол билимдерди постоянно обновлять кылып алып туруш керек да. Мгм. Мыкты бейтап кандай сиздин оюңузча? Мыкты бейтап бул биринчиден өзүнүн ден соолугун кандай оор ооруларга чейин жеткирбей, алдын алуу кайрылып, алдын алуу чек-ап өтүп, ден соолугуна кам көргөн бейтап деп ойлойм да. Мгм. Дарыгер менен бейтап бири-биринин сөзүн уккан, немелерди аткарган. Албетте дарыгердин жазган лечение Мгм. жана советтерин аткара турган бейтап болуш керек да. Мгм. Сиз жанагы стажировка деп дагы айтып калдыңыз, ушул жерден улап эле сурап кетейин. Өзүңүз кайсыл жерде стажировкаларды өткөнсүз, кайсыл жерде квалификацияны көтөргөнсүз? Мен азыр көбүнчө нутрициология жагын окуп, Мгм. ошол жактан билим алып жатам. Бул боюнча мен Стамбулга барып бир жумалык окууну алгам. Именно Медипол деген Мгм. аябай белгилүү университет бар. Буюрса жазында Австрияга тоже медицинский университет диетологии и нутрициологии деген бар. Ошол жака барып, билим алып келем и нутрициология боюнча. Жанагы 2 жыл окудум дедиңиз го, ал кайсыл жерде болчу? Ал международный университет Москвада Мгм. жайгашкан. Ошол жактан билим алгам да. 2 жыл Москвада иштеп келдиңиз? Же онлайн? Жок, онлайн, бирок кандай десек, оффлайн филиалы Бишкекте, бирок өзү Түшүндүм. университет Москвада жайгашкан да. Мгм. Асылкан, эми сиздин жеке жашооңузга кайрылалы. Сиздин жолдошуңуз бар, балдарыңыз бар. Мен билем. Анан бул жерде жумуш убактыңыз дагы аябай көп экен. 2 жеке клиникада иштейт экенсиз, сабак берет экенсиз. Кантип жетишесиз? Ошол жөнүндө мындай, балким мындай work life balance деп коет го. Ошого кантип жетишесиз айтып кетсеңиз? Негизи мындай суроо менин кесиптештеримден дагы көп сурашат. Инстаграмдан деле жана Россия, Казакстандан дагы кесиптештер жазышат да. Кантип жетишесиң депчи. Биринчиден бул мен өзүмдүн жана ден соолугума кам көрүп баштагам да. Дефицит жана ошолорду жаап. Экинчиден уйку, то есть вовремя жатышыбыз керек. Канчада уктайсыз? Саат 10-до Жакшы. мен жана балдарым жатышат. Биринчиден бул албетте ден соолугума кам көрүп баштагам. Мен экинчи баламды төрөгөндөн кийин аябай алсыз болуп, раздраженный, нервный болуп, эчтекеге жетишпегем да. Ошентип дагы превентивный медицинага келип калам. Өзүмдүн дефициттарымды жаап, ден соолугума кам көрүп, өз убагында уктап баштаганда менде көбүрөөк энергия пайда болду, баланс пайда болду да. Балдарымды албетте очередтешип, эртең менен жолдошум аларды таштайт, кечкисин жумуштан кийин аларды мен алып кетем да. Садиктен. Ооба, садиктен, анан мектептен. Канча балаңыз бар ошондо? 2 балам бар. Ошондой эле кошуп кетким келет. Биринчи кызым менен балам менен биз садикке барып баштаганда бир жума садикке барсак, 2 жума ооруп үйдө жатып калчубуз да. Бирок мен могу нутрициологияны терең үйрөнгөндөн баштап, экинчи балам менен андай жок. Биз садик менен мектепти азыр калтырбайбыз да, постоянно. Барып турасыз. Ооба, постоянно барышат. Очень редко, когда пропускаем, бул прям аябай эле мындай всплеск простудных заболеваний болгондо эле мен үйгө отургузуп коем, чтобы как заболеванияга өтүп кетпесин депчи. Мурункудай катуу ооруп, больницага барып жатып калгандай, Кудайга шүгүр, андай жок. Рахмат. Дагы бир суроо кызыктуу болуп атат. Үй бүлөңүз менен кандай эс алууларга барасыз? Ушундай көп иштегенге карата суббота, воскресенье үй бүлө менен время сопровожденияга аракет кылабыз. Көбүнчө детский парк же болбосо погода жакшы болсо эшикке сейилдеп, балдар менен көп убакыт өткөргөнгө аракет кылам. Жеке өзүңүздүн хоббиңиз кандай?
Менин хоббим азыр бул билим алуу болуп калды. Мгм. Анткени көптөгөн онлайн курс, көптөгөн китептер менен азыр көбүнчө убактым ошо менен өтөт, бирок бул мага жагат. Ошодон мындай Рахат рахат аласыз. алам да. А мисалы үчүн эгер ошол медицинаны чет бир аз арты алсак, үй бүлөңүздү, Асылкандын өзүнө эмне жагат? Окуганды жакшы көрөм Мгм. негизи. Кичинекей кезимден эле мен таңкы 4-5ке чейин китепти окуп М, негизи жата берчүмүн да. Китеп окуу. Китеп окуган аябай жагат магачы. Эгер көбүрөөк убакыт болсо, медицина эмес, балким жанагындай художественный литератураны М, окуп, ошодон ошентип эс алмакмын да. мгм. Сонун рахмат. Эми менин акыркы суроомдун бирөөсү бул сиз өзүңүздү 5 жылдан кийин кантип элестетесиз? Кандай Асылкан, кандай ийгиликтерге балким жетишкен, үй бүлөңүздө кандай өзгөрүүлөр болот айтып кетсеңиз. Мен университетте окуп жүргөн кезимде мугалимдерди көрүп бир гана сабак гана берип калбай же бир гана бейтаптар менен иштеп калбай деп максаттанчумун да. Мен экөөнү тең алып кетүүнү каалачумун. Азыр ошондой эле сабак берем, бейтаптарды дарылайм. Анан науканы азыр жактап жатам. Бул жылы мен PhDге тапшыргам. То Кайсыл есть жерге? МВШ, Международная высшая МУК? школа медицины. Мгм. Да. Биринчи жылды азыр аяктап жатам. Кудай кааласа 2 жылдан кийин ошону жактап мен доктор PhD болом. Сонун. Андан кийин мен докторскийди улантууну каалайм. То есть кийин келечекте мен өзүмдү профессор катары көрөм карьерамда. Үй бүлөмдө болсо дагы буюрса бир кыз, бир баланы тилектенем. Ошол. Сонун Асылкан, рахмат. Менимче азыркы кыска убакыт болсо деле көп нерсени сүйлөшкөнгө аракеттендик. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздердин дагы Асылканга сурооңуздар боло турган болсо, комментарийде калтырып айтсаңыздар, кийин Асылкан менимче жооп берет. Ооба. Эми сиздин акыркы сөзүңүз биздин көрөрмандарга айтып кетсеңиз болот. Мен биринчиден биздин мусулмандарды ушул ыйык орозо айы менен куттуктап, кармаган орозо, окуган намаздары кабыл болсун деп айтып кетем. Анан экинчиден ден соолукка кам көргүлө деп. Эң негизи эле бизде бул ден соолук. Ден соолук болбосо башка бүт материальный нерселер теряет свою ценность да. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ушинтип биздин подкастыбыз дагы жыйынтыкка чыкты. Эгер подкаст кызыктуу болсо, сөзсүз түрдө комментарий, лайк калтырып бизге катталыңыздар. Буюрса келечекте дагы сонун чыгарылыштар болот. Саламатта калыңыздар.